Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силерге бул окуучулардын колунда кармап турган курчактарды жасоонун жолдорун үйрөтөбүз. Ал үчүн бизге мындай болгон пенаплекс, кум кагаз, боек, желим, ара, андан кийин термоклей керек болот. Мага жардам берет бул жагымда отурган 6-Б класснын окуучусу Ташполотова Кундуз. Ал эми бул жагымда отурган 11-Б класснын окуучусу Жээнбеков Даниэль. Кана эмесе балдар, курчак жасоону баштайлы. Биринчи, пеноплексти алабыз дагы формага келтирип алабыз. Аны бычактар менен формасына келтирип баштайбыз. Биз азыр силерге көмөчтү жасап беребиз Кундуз экөөбүз. Ал эми Даниэль бизге аюунун курчагын жасап берет. Кел Кундуз, анда эмесе баштайлы. Атайын бычактар менен көмөчтүн формасын келтирип алабыз. Бычакты колдонууда окуучулар силерге абайлоону эскертип кетем. Колуңарды абайлап, мынтип чекелерин кыркып формага келтирип алабыз. Биздин көркөм кол өнөрчүлүк ириминдеги окуучулар ар кандай нерселерге шыктуу келет. Мисалы, биз өзүбүздүн колдорубуз менен ушундай курчактарды жасайбыз. Жана гүлдөрдү жасайбыз. Биздин көркөм кол өнөрчүлүк ириминде уул балдарыбыз да бар. Анын эң активдүү катышуучусу Жээнбеков Даниэль. Даниэль, быйыл 11 классты бүтүрүп жатасың. Сен кайсыл кесипти тандайын деген оюң бар? Мен архитектор болайын деген оюм бар. Өзүмө шыгырмадагы архитектор болуп, сүрөттү да жакшы тарткан үчүн архитектор болайын деген оюм бар. Азаматсың. Ал үчүн азыр даярданып жатасыңбы? Азыр ОРТга даярданып жатам. ОРТтан өтүп кетсем, ошо архитектор болуп, келечекте ошо Астаңга жакшы имараттарды курам деген оюм бар. Андан кийин биз кесип алгандан кийин мынтип кум кагаз менен чекелерин тегиздеп алабыз. Мынакей Кундуз формага келтирди, мен да формага келтирип алдым. Андан кийин экөөнү жабыштырып алабыз. Экөөнү бирдей кылып жабыштырып алабыз. Кел Кундуз, чекелерин тегиздейли. Эмнесин чыгарып жатасың? Айын аз кулагын чыгарып жатабыз биринчи. Муну тоголок кылып өз формасына келтиргенден кийин эми бул жерден
Құлағын шығарып алсақ, андан кейін бұл жаққа мұрдын шығарабыз. Мұрдын шығарып, мұрды сүйіп біткенден кейін құм қағазымен бесіра істеп, үстін тазалағандан кейін өзіне аю келіп, қайраға шығады суында. Мына формасы, структурасы. Бул көмөчкө сап жасап алыш үчүн бул таякчаны көмөчкө киргизип баштайбыз. Biz başında başka nерселерден да жасаганбыз, жасап көргөнбүз. Алар такыр окшошпой келип, анан Даниэль экөөбүз окуучулар менен биргеликте ойлонуп отуруп, ушу пеноплекс жеңил да болот экен окуучулар көтөргөнгө. Ыңгайлуу да болот экен. Окуучулар курчак театрын аткарып жатканда колдорунан жеңил болуп, жомок бүткүчө талып кетип атканда мурда башка курчактарды жасаганыбызда. Анан бул мындай өзүнүн сапатын дагы жоготпойт экен. Ошол жактары ыңгайлуу болду бизге. Балдар, окуучулар жасап жатканда сабырдуулукка, чыдамкайлыкка үйрөнүшөт буну. Ар бир ишти жасап жатканда сабырдуу, тыкандык менен, этияттык менен жасаш керек. Мынакей балдар, көмөч менен аюунун формасын чыгарып алдык. Эми болсо, ар түрдүү боектор менен өзүнүн өңүнө келтирип алабыз. Форманы чыгарып алгандан кийин биз термоклейдин жардамы менен эки эмен жабыштырып, ортосуна бул таякчаны кадап алдык термоклей металлын. Мындан кийин эми биз боесок, чыныгы аю келип чыгат. Биз болсо көмөчтүн формасын келтирип, жүзүн боеп алдык. Анда эмесе бизге Кундуз көмөчтүн ырын айтып берсин. Ак будайдын нанымын, ала өгүздүн майымын, кемпир чалдын нанымын, кууп жетип мени же, кууп жетип мени жебесең, бармагыңды тиштеп же.
Биздин окуучулар көркөм коонөрчүлүк ириминен сырткары көркөм окуу иримдерине да катышат. Анда эмесе Даниэль ырыңды айтып берчи. Биздин мектептен бүтүп кеткен мурунку бүтүрүүчү Артур Расулбековдун калемине таандык «Тыйын» деген чыгармасын көркөм айтып берсем. Бар байбы, бар эле кыйынбы, жолдо жаткан көрдүм бир сом тыйынды. Ичим күйдү, тебеленип калыптыр. Ким түшүнөр, кимдер сезер ыйымды. Көргөн айтар, намыстанып уялып. Бир эле сом, эмне калам муну алып? Ансыз эле калып турга булганып. Ал тыйынды алып койдум эпкелип, аным үчүн атым калбас эстелип. Бирок айтчы, кантип чыдап турамын, кыргыз герби жерде жатса тепсе. Азаматсың. Мына балдар, мен окуучулар менен мындай жакшынакай курчактарды жасап алдык. Силер дагы үй шартыңарда ушундай курчактарды жасап колдонсоңор болот. Саламатта калгыла. Саламатта калгыла, достор.